Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чынындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Рахмат, кийинки сөз Мадубаров Адахан Кемсанбаевичке берилет. Бүтүн Кыргызстан Мадубаров. Туура айттыңар, Конституцияны бекем кармашыбыз керек деп. Конституциянын биринчи бетинде жазылып турат. Ата бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып дейт. Бизде эмне ата бабаларыбыздын наркы менен салтында кумар оюну бар беле? Ата бабаларыбыз кумардан пайда тапкыла деп айтты беле? Кумардын түбү чыр деп айтып келет кыргыз илгертен баштап. Кумардын түбү чыр деп. Мына биздин ата бабаларыбыздын наркы салты ушундай болгон. Акылбек мырза кайра айтып атасыз, Таиландда, Филиппинде, Баланчыда 400 миллиондон пайда табат экен деп. Ошол пайда таап аткан мамлекеттерди жараткан тарабынан жазалап миллиарддаган долларга чыгашага келтирип атат. Суу басып атат. Жер титиреп жок кылып атат баарын. Ошондой болгон арамдык бар жерде эч качан береке болбойт. Алардын тапкан акчасын эсептебеңиз. Алардын жаратылыштан тарткан чыгашасын эсептеп көрүңүз. 320 миллион ковид калдык деп атасыңар. Ал ковид калганыңарды кыргыз элинин көргөн жок. Кошуна турган Өзбекстан 10 миллион доллар алды дагы, ЭБЛ чыгара турган завод чыгарып койду. Аны 20-40 эсе актады бир жылдын ичинде. Силердин алган акчаңардын дайын өзүңөр да билбейсиңер. Сиз айтып атасыз, азыр деле казино ойноп атат. Демек силер алсызсыңар. Силерде мыйзам иштебейт. Кыргызстанда казиного уруксат жок. Ушул өкмөт башчымын деп отурган киши айтып атат, казино ансыз деле ойноп атат дейт. Тыйбайсыңар ойноп атса. Экинчиден, ар бир кесилишкен көчөлөрдү караңыз. МЕФ, Баланчы, Гидрант, Мидрант деп жазган рекламалардын наркотиктер ачыктан ачык сатылып атат. Муну карабайсыңарбы? Айтасыз, бир да кыргыз кирбейт ал жерге деп. Бир да диплом сатылбайт деп турат Кыргызстан. Рахмат, 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадубаров, андан сырткары жеке Талант Турдумаматович сизге. 2-3 жолу фракциянын жетекчилерин чакырып алып, кабинетиңизде жыйын өткөрүптүрсүз. Сизге суроо берилиптир. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан менен ыйман нуру жок деп. Алар баары бир колдобойт да деген жоопту айтыптырсыз. Колдойбузбу, ал биздин жумуш. Ар бир фракцияны бөлүп, ама о жерде туруп алып айткансыз, ар бир фракцияга, партиясына карабай, тегиз мамиле кылышка сөз берем деп. Ушундай маселелерди койбойсуңар, ушундай болуп, жабык эшигинде отуруп алып, бекинип жатып алып, маселени кабыл алып, анан ызылдатып депутаттарды кууп жөнөп. Мына жакшылыкка алып келбейт го. Теңчилик болгон жакшы го. Мадумаров колдобойбу? Сиз фракциянын жетекчиси катарына чакырууга милдеттүүсүз. Мен ушул жерде отурам. Башка фракциянын жетекчилерин бири-бирден терип чакырып кетип бартат. Эмне болду жигиттер десем, бизди төрага чакырыптыр. Эмнеге? Казинону өткөрүп бергиле деп атат деп. Бул уят маселе, Талант Турдумаматович. Бул теңсиздик. Бул адилетсиздик. Бул жакшылык эмес. 90 депутаттын ким экендигине карабастан бирдей мамиле жасашыбыз керекпиз. Саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок адамгерчилик андан жогору туруш керек. Мына дайым ушундай болот да, бир кылтыйып бир нерсени өткөрөрдүн алдында бүтүн Кыргызстан чакырылбасын. Мындай токтотуп жүрүңүз, андай болбойт. Мен кеңешим гана сизге. Рахмат, менин атыма айтылып кетти, жооп берип коюн. Айтыптырсыз деп айттыңыз. Ким айтты сизге ушул сөздү? Атын такдан айтыңыз. Ким айтты сизге ушул маселени? 5-чи микрофон. Сиз 2 жолу фракциянын жетекчилерин жыйнадыңызбы? Биз жыйнадык, комитеттерди жыйнадыңыз. Фракциялардын эмеси менен өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жыйнадык. Азыр, жок. Казино боюнча жыйнадыңыз. Казино боюнча жыйнадыңыз. Биз билебиз эми. Мен ушул жерде отурам. Ошол эле фракциянын жетекчилери менен чогуу сүйлөшүп отурабыз. Сизге мына менин атыма айтып атасыз. Сиз так жооп берип коюңуз. Ким айтты сизге? Бирөөлөр айтыптыр, ушинтип айтыпсың деп айтып атасыз. Сиз уктуңуз. Жанар Акаев экөөбүз сүйлөшүп турдук, бул кишини чакырды да кетти.
Анан келди да менден сурап атат. Сиз жүрбөйсүзбү? Каяка? Ким бул киши? Кайсы? Ким чакырдың? Жанар Акаевди айтып атам. Биз экөөбүз сүйлөшүп атсак, бул кишини чакырды да кетти. Сиз жүрбөйсүзбү дейт. Кайда десем, ушул төрага чакырып атат. Эмнеге чакырып атыптыр? Казино маселеси болсо керек. Мына башка жетекчилер деле ушул эле сөз. Жанар Акаев анда чыгып туруп айтсын. Бул киши ачык эле айтты ушул жерде. Баарын чогуу эле чакырып койбойсуңарбы деп. Андай болбойт. Мына ар биринин өзү сүйлөсүн. Ушакчы эмес. Мен эч бир дагы бир башка фактыларды эмне кылбай эле коем. Сиз анан деп сиз 5-чи микрофон процедурный. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Ушул биздин позиция. Каршы добуш бергиле, каршы добуш берсе өтүп кетет. Башка арганы калтырбадыңар, урматтуу кесиптештер. Талкууга тыюу салдыңар. Башка пикирлерди угууга тыюу салдыңар. Мен сурандым. Суроо бергенден кийин талкууга биринчи болуп жазып коюңуз дедик. Жаздырбадыңар. Ошол мыйзам боюнча биздин укугубуз бар, отуруп блокировать этиш. Бул мыйзамга биз караманча каршыбыз. Бул мыйзамдын өткөнүн каалабайбыз. Ачыктан ачык ушуну жарыялайбыз. Ушинтип тура беребиз. Каалайсыздарбы, регламентти өзгөртүңүздөр. Урматтуу коллегалар, Бүтүн Кыргызстан фракциянын лидери Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 10 мүнөт фракциянын мөөнөтүнөн убакыт сураган. Сөз Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго берилет. Аппарат, айтыңыздар, депутаттарды камсыз кылгыла. Урматтуу депутаттар, регламентти бузбашыбыз керек, конституцияны бузбашыбыз керек деп айтып атабыз, бул абдан туура. Ошол регламентти бузбай, конституцияны бузбай, мен суроо бергенден кийин биринчи болуп жазылдым. Ошол жазылгандан 40 мүнөттөн кийин сунуш түштү. Чек коюп коелу деп. Анан чек коюлду. Бирок мага сөз берилген жок. Бул регламент одоно түрдө бузуубу? Одоно түрдө бузуу. Биздин өзүбүздүн кабыл алган регламент боюнча, мен жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек деп эң каттуу, эң көп талап кылган киши менмин. Биринчи күндөн талап кылып келетем. Биринчи күндөн жаңы регламент боюнча иштешибиз керек деп. Жарым жылдан бери өз регламентин кабыл албаган парламент бул эмне болгон чабал парламент деп суроону да коюп келетем. Жаман да көрүнүп келетем сиздерге. Эмне үчүн жарым жылыбыз бүтүп атат, регламент жок. Ушул жогорку кеңештин жумушу. Мен көп нерсени суранган жокмун. Ошол 10 мүнөттүк талкуу убактысын сурандым. Бизде жигиттер, ой жигит. Абдан зыян кылып атасыздар. Ойду да бузат экенсиңер ушундай кылып. Биз регламенттин талабын деп атабыз. Регламенттин талабы боюнча, урматтуу коллегалар, ушул талкуу болуп аткан, добуш бере турган мыйзамдын долбоору бизге 3 күн башта берилиши керек эле. Комитет кече өттү айланайындар. Комитет кече өттү. Биздин дагы элер ал комитетте бир маселе каралды ушундай. Колубузга тиелек документке добуш берип жиберген учур болду. Бул бизге айыр алып келеби? Эгерде сиздер ушунчалык кумаркана ачууга куштар болуп атсаңар, 3 күн башта эртерээк аракет кылбайсыңар беле? Ар бир депутаттын колуна карматпай билеңер. Азыр биз колубузда документибиз жок туруп, эмнеге добуш беребиз? Биринчи окууда каралган, экинчи окууга депутаттардын сунуштары кабыл алынды деп айтышып атат. Эмнеси кабыл алынды, эмнеси кабыл алынган жок? Кайдан окуп атасыздар, айланандар? Мүмкүн бизге бербей сиздерге берип аткандыр. Биз бир нерсени көрүп туруп добуш беришибиз керек го. Бул деген сөз эки жашыкты коюп койгондагы айтып атат, мына жашыктын ичинде эмне бар дейт. Мен кайдан билем эмне бар экенин? Мышык барбы, коён барбы, чычкан барбы, мен кайдан билем? Бирок добуш бер деп атат. Эми ар кимдин өзүнүн абири. Кумар менен эч ким алдына жылып кеткен эмес. Мына аябай дүйнөгө белгилүү болгон Түштүк Кореянын ошол кумар оюнчусу эң аягында миллиардер болду дагы, эң аягында айтты да, бирок ошол тапкандарымдын бирөөсүнөн рахат алган жокмун, өзүмдү өзүм жок кылдым деп. Бүтүндөй адамзатка кайрылып айтты, колуңардан келсе, ушул нерсеге жакындабагыла деп. Акыры өзүн өзү канча этаждан
таштап жиберди. Бактылуу болду. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Арам менен келген жерде береке болбойт, туугандар. Биз каршы добуш беребиз. Биздин үнүбүз акырында ушуга жетпей калат. Биз сезип атабыз, көпчүлүк менен жеңилебиз. Ошондуктан жанагы динди аралаштырбагыла деп айтып аткандарды кээделер намазга асылып атат, башкага асылып атат. Ушуну жөн койгула, азаматтар, жөн койгула. Ар бирибиз өзүбүздүн ишенимибиз менен кете берели. Бирок ушундай деген сөз бар. Жамандыкты, арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот дейт. Кол менен токтотконго күчүбүз жетпей атат. Сөзүң менен токтот дейт. Сөз менен да күчүбүз жетпей атат. Себеп сөздү да укпай атабыз. Менде бир ушундай өзүмдүн депутаттык тажрыйбамда ушундай бир окуя болгон. Урматтуу кесиптештер. Аскар Акаевич келип Үзөңгү куушту Кытайга беребиз деп аткан мезгилде биз 7 эле депутат элек, ошого каршы добуш берип аткан. Куткарып калуунун себебин издегенбиз. Эмне кылабыз? Залга келдик дагы отурдук, кеңештик. Залда отурабыз, бирок каттоодон өтпөйбүз. Эмне кылышыбыз керек эле? Кворум кылбай коюшубуз керек эле. Кворум. Кворум жокпу? Чечим мыйзамсыз. Президенти да отурат, баары отурат. Биз отурабыз. Мына видеолор сакталып калган экен, архивде турат. Мага кыйкырып атат ошол кездеги жетекчиликтер. Данияр Усенов, вице-спикер. Отурасызбы, каттоодон өтүп коюңуз, каршы добуш бериңиз. Жок. Мен каршымын. Мен эч ким эч нерсе кыла алган эмес. Ал депутаттын укугу. Отурат, кааласа каттоодон өтөт, кааласа өтпөйт. Аны эч ким келип колунан бурап, каттоодон өткөртө албайт. Мына ошону менен биз өзүбүздүн позицияны билдиргенбиз. Бирок баатыр болгон бир киши келип каттоодон өтүп коюп, акырын жылжытып, түп-түз кворумду жаратып берди дагы, каршы добуш берип койду. Аны менен кимге жардам кылды, кимге зыян кылды, айланайындар. Азыр келип тарых ушундай айланды, жерим, элим, мамлекетим деген азаматтардын баарын тепкилеп, ошол кездеки ушундай былык иштерди жасагандардын баарын баатыр кылып көтөргөн заман келет. Иосиф Сталин айткандай, ал жуугундулардын баарын тарыхтын улуу шамалы ордун алып барып коюп келет, акырындап баардыгын. Бул иштер дагы чыгат, бүгүн болбосо эртең. Мен сиздерге кайрылам, урматтуу кесиптештер. Келиңиздер, кыргыздын каада салты бар, айланайындар. Эч качан кумарга жакындаба дейт. Кумар жакшылыкка алып келбейт дейт. Эч качан жакшылык келбейт. Мүмкүн канча бир миллиардтарды айта берет, Акылбек Жапаровдун оозунан чыкканда эле миллиард чыгат, миллион чыкпайт. Келбейт ал акча. Мына Филиппинди мисал келтирди, Таиландты мисал келтирди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Ошол болбогон, жарыбаган акчаны алабыз деп бир апаатка калып калуу коркунучунан этият бололу деп атабыз биз. Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Арам түшкөн жерге береке болбойт дейт, береке толбойт дейт. Кеп акчанын көптүгүндө аздыгында эмес, кеп ошонун берекесинде, туугандар. Кедей киши кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Ошондуктан биз позициябызды ачыктан ачык билдирдик, айттык, кумарсыз Кыргызстан болуш керек. Кумарканасы жок, сойкуканасы жок, ууруканасы жок, жетимканасы жок Кыргызстанга барышыбыз керек, айланышыбыз керек ошого. Көрүнгөн шылтоолорду айтканды бир аз токтотушубуз керек. Эгер акча издеп табабыз деген болсок, аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир азаматтар болгон ушул жерде улуттук банкты башкарып туруп, вице-премьер болуп туруп, баңгизатты легалдаштыралы, туристтин баары Кыргызстанга келет деп дагы сунуш киргизген азаматтарды көргөнбүз. Болбойт го эми, уят го. Жетишет го, биз тарыхтан көрдүк го. Эмне үчүн ушуну токтотууга алып барды? Жанагы өзүн өзү өлтүрүүлөр, ажырашуулар көбөйүп кеткендиктин кесепетинен адистер кайрылып, аксакалдар кайрылып, ушул ишти 11-жылы токтотууга мажбур болгонбуз, айланайындар. Биздин пикирибиз ушундай. Эгерде микрофонуңарды өчүрөбүз, компьютериңарды өчүрөбүз, өчүрүп каалагандай кабыл алып кете беребиз десеңиздер, анда өчүргүлө. Ага да макулбуз. Өчүрүп коюп туруп, каалаган добушту берип кете бергиле. Бирок баягы регламент деп кайра-кайра айтып аткандан кийин бүгүн чечим кабыл алган болсок, ошол регламентти, ошол конституцияны одоно түрдө бузган биз болобуз биринчи кезекте. Бузуу менен кабыл алган чечим болуп калат. Рахмат. Бешинчи микрофон процедурный. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Көтөрүлүп аткан маселе туура. Бирок силер ЧС деп шылтоо кылып атасыңар. Ушул мезгилге чейин алынбай турган ЧСте иштеп аткан кызматкерлерге ЧСтин шартындагыдай кылып жогорулатылган айлык төлөп атасыңарбы? Процедурныйда жооп бербейт. Процедурный, ушул процедурный суроо да.
Жоқ, процедурныйға өзіңіз білесіз. Жазу түрінде сізге жооп беришет. Жоқ, азыр Дастан Артисбекович туура маселе көтөрдү. Бул процедурный маселе. Булар тактоо киргизди. Мен тактоо киргизгенден кийин процедурный суроо берип атам. Ошол ЧС деп шылтоолоп атасыңар. ЧСтин шартында силер ошол айлык акысын төлөп берип атасыздарбы? Себеп ЧСтин шартында айлык акысы жогорулатылган болот. Жооп берип коюңуздар. Уксатпы? Атаган Кинзаевич, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Эгерде ЧСтин ичинде боло турган болсо, айлык майнасын төлөө шарттары бөлөк. Бирок азыркы күндө ЧС режимы бар, бирок жанагы сверхурочный эмелери жок. Эгерде сверхурочный мурун эмелери бар болуп атканда, толугу менен айлык майналар төлөнүп берилген бардыгына. Азыр алына элек өкмөттөрдөн баштап, айыл өкмөттөрдөн баштап азыр алына элек деп атпайсыңар. ЧС алына элек деп атасыңар, э? Демек ЧСтин шартында жанагы сверхурочный чрезвычайный эмеси жок да азыр. Ситуациясы. Алганга эмне тоскоолдук болуп атат? Бул дагы процедуралык суроо. Тоскоолдук жок. Эгерде нагрузкасы жок боло турган болсо, айлык майнанын штаттык бирдиги жана жок, өзгөчө абалды алганга эмне тоскоолдук кылып атат? Эмне тоскоол болуп атат өзгөчө абалды алганга? Азыркы күндө нагрузкасы жок. Режим ЧС гана жүрөт. Жок, ошону алып койбойсуңар дейм. Чрезвычайный положение бүттү да. Бүтсө албайсыңарбы дейм, расмий түрдө. Режимы бүтө элек деп атам, Адыган Кимсенбаевич. Албайсыңарбы дейм ошону. Азыркы күндө шарттан андай эметке келе элек еще. Дагы эпидемиологик ситуацияга тобокелчиликтер бар. Ал Саламаттык сактоо министрлиги эгерде жанагындай тобокелдиктер жок деп эмете турган болсо, аны сөзсүз түрдө киргизип алабыз. Азыркы күндө ковидтин эмеси дагы эле сакталышы бар. Барбы? Бар. Башка өлкөлөрдүн баары алып салбадыбы? Эч ким ала элек. Мен жеңе албайм да силерди. Ала элек десеңер ала элек да, анда мен башка дүйнөдө жашайм да. Рахмат. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз.